Kөлөмү болсо кичине, көп акыл батат ичине. Өзү сүйлөй албайт, бирок үйрөтө алат. Бул табышмактын жандырмагын сиздер китеп деп таптыңыздар. Ооба, анда жалпы ата-энелерге, окуучуларга кайрылам. Китеп окуу жашоо үчүн зарыл экенин айталам. 23 апрель кандай күн экенин билебизби? Албетте, баарыбыз билебиз. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Китеп окубаган адам кандай болот деп ойлойсуңар? Мага ошол адам кандайдыр бир караңгы туңгуюкта калгандай сезилет. Ар бир адамдын кат сабаты мына ушул китеп аркылуу ачылып, андан ары дүйнө таанымы жогорулайт эмеспи? Ошондуктан китеп окуйлу келгиле, өзүңөргө өзүңөр жардам бергиле. Сен эмнеге кызыгасың? Аны китептен табасың. Кайсы тармакты тандайсың? Ал жөнүндө кенен ойду китептен гана табасың. Жомок, ырлар, аңгеме, анын баары китепте. Жалпы ата-энелер келгиле, балдарга китеп окуп бергиле. Ата-эне үчүн, балдар үчүн бирге чогуу олтуруп китеп окуунун пайдасы эмнеде? Ата-эне менен баланын бири-бирине ишеними артылат. Балага багыт берип, жолу ачылат. Келечекке кадам коюп, мурас калтырат. Китепти көп окуган үй бүлөнүн убакытты туура пайдаланганын билебиз. Келечекке чындап кам көргөнүн сезебиз. Китеп окуунун пайдасы эмнеде? Биринчи, эгер китепти көп окусаң, сөз байлыгың кенен, ой жүгүртүүң терең болот. Экинчи, эч бир орой сөздү айтпайбыз, эч кимге жамандык кылбайбыз. Үчүнчү, бизден билгиси келип көп адам келет. Аларга кеңеш берип жардамыбыз тиет. Төртүнчү, ошондой эле бир күндө, бир убакытта китеп окууну унутпа. Муну адат кылсаң, баары сага кызыгат. Анткени сенин өмүрүң 2 жылга узарат. Эмесе, Залкар акыныбыз Алыкул Осмоновдун «Китепти сүй» аттуу ырын угалы. Бул ырды Элмира көркөм окуп берет. Ал дайыма китеп окуп келет. Алыкул Осмонов китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы, ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңизде кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Ата-бабаларыбыз ойду так билдирген, макалдарды кийинки муундарга жеткирген. Макалдын мазмунун түшүнүп чечкиле, анан күндө китеп окууга өткүлө. Билим кени китеп, тарбия кени мектеп. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Китептин маанилүү экенин асыл зат ырдап берет. Ырды угуп ойлонуп калалы. Китеп окууну адат кылып алалы. Сөзүм куру болбосун. Биздин үй бүлө күндө чогуу китеп окуйбуз. Чогуу рахат алабыз. Ошондуктан баарыңарды китеп окууга чакырам. Китеп окуу бул жашообуз үчүн абдан зарыл экенин айталам. Кана кыздарым, жомок окууга даярбызбы? Ооба. Азаматтар, анда азыр Каркыра менен Түлкү деген кыргыз эл жомогун ролдоштуруп окуп беребиз. Сен кызым Каркыранын сөзүн оку, болобу? Ал эми сен болсо Түлкүнүн сөзүн окуйсуң. Жарайбы? Анда баштадык. Ал эми мен болсо автордун сөзүн окуймун.
угабыз. Каркыра менен түлкү. Кыргыз эл жомогу. Каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип, Түлкү дос, мен жем таап келейин, балапандарыма көз салып тургун. деди. Каркыра досум, Каркыра досум, эси сенин кансанага бара бергин. деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын кире турган жолуна ыйлап олтуруп алды. Бир убакта каркыра келип, Түлкү дос, эмне ыйлап жатасың? деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап, Ыйлагандан кантем, көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун боюн балапандар бири жок. деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып бөлөк жерге көчүп кетиптир. Азаматсыңар кыздарым, жомок силерге жактыбы? Ооба, Бул жомоктон кайсы жаныбарлар менен тааныштык? түлкү менен каркыра. Азамат, түлкү кандай жаныбар экен? Куу, Бирөөнүн балапанын жеп коет экен, даяр тамакка кызыгат экен, а? Ал эми каркыра кандай жаныбар экен? Ак көңүл, а? Ак көңүл, Өзүнүн мээнети менен өзүнүн мээнети менен тамагын таап жейт экен. тамагын таап жейт экен. Азамат, түлкү достукка бекем турдубу? Жок, Жок. Ал достукка бекем тура алган жок. Каркыра досунун балапанын жеп койду. Ошондуктан каркыра эмне кылды? калган балапанын башка жерге көчүп кетти. Башка жерге көчүп кетип калды, алып, Азаматтар, баракелде кыздарым. Сөзүмдү Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу усулдук канаанын усулчусу Жанызакова Уулжан эжекенин таамай таасын ойду камтыган Китеп аттуу ырын көркөм окуп жыйынтыктагым келди. Китеп Уулжан Жанузакова. Китеп бул кийим эмес. Өңү түсү боюн ченегидей, арык семизге экен деп кейгидей. Китеп бул тамак эмес. Ачуу таттуусун ченегидей, кары жаш ылгап аны жебегидей. Китеп бул буюм эмес. Бир топ орун ээлегидей, модадан чыгып калды бул дегидей. Китеп бул тез бузулчу заттан эмес. Уулантып ден соолукту жектегидей, пайдаланса айып салып кектегидей. Китеп бул айныбаган эч качан, убагында кастарлап аш жегидей, сүйлөбөстөн акыл берет эч ченебей. Китеп бул руханий улуу байлык, сыры бар эч бийиктик жетпегидей, түгөнгүс ырыс кут берекедей.